Получается, идет регулятор. 18 жаштагы Ксения Деренова быйыл Карабалта шаарындагы кесиптик лицейди аяктап жатат. Бул жерде ал татаал электрик ширетүүчү адистигин окуган. Бала кезинен унаага кызыккан Ксения эркектердин жумушун тандап, 2 жыл аралыгында темир тулпардын тетиктерин оңдоо сырларын үйрөнгөн. Ну, мне все говорили, зачем ты сюда идешь? Баары эле менден эмнеге эркектин кесибин тандап алдың деп сурадым. Мен ойлойм, кыздар үчүн дагы бул багытта иштөө ыңгайлуу. 10 жылдан бери унаа оңдоого кызыгам. Алдыда кыймылдаткычын жана калган бөлүгүн толук изилдегим келет. Унаа оңдоочу жай бар, алдыда бутиктерди ремонт кылып иштеп баштайм. Бул маанилүү, анткени стабилдүү айлык жүрөт жана алдыга өссө болот. Лицей 1958 жылы ачылган жана бул жылдар аралыгында 30 миңден ашык бүтүрүүчү аяктаган. Орто билим берүү жайында ашпозчу, кондитер, автоэлектрик, электромонтер, ширетүүчү, сантехник, кайынды кант заводу менен түзүлгөн келишимдин негизинде өндүрүштүн жабдууларын оңдогон адистер, IT адистери, жарнама тармагындагы дизайнерлер окутулат. Абитуриенттердин агымы булар азыр түшүнүп калышты. Жогорку окуу жайларда окуп туруп, жанакы инженер түрүндө чыкканда бизде жумуш орундар жок болуп атат. Бул кишилер жогорку билим алып алышып туруп, Россияга же чет мамлекетке кетип калып жатат. Бизден бияктан булар кесип алып туруп, уже жаш балдар болсо деле 16 жашынан уже билип атышат. Ошол кесип үй бүлөмдү, мени өзүмдү деп туруп, рыночный экономика болуп атат. Ошол немеден булар ошону билип туруп эле бизге келип атышат, то есть самостоятельный. Лицейге көбүнчө 9-11 класстын бүтүрүүчүлөрү келет. 9 классты бүтүргөн мектеп окуучулары 3 жыл, 11 классты аяктагандар 1 жыл окушат. Бирок жаш курак жаңы билимге тоскоол болбойт. Лицейде кондитер адистиги боюнча 3 айлык курста окуган 40 жаштагы Татьяна Банникова окууну аяктаган соң жеке бизнес ачууну пландап жатканын билдирди. Очень интересно, познавательно. Окутуу абдан кызыктуу болуп, кыска убакыттын ичинде көп нерсени үйрөндүм. Тамак аштын түрүн туура даярдаганды, технологияларды биле алдым. Мага абдан жакты, кафе, ресторандарда иштесе болот. Келечекте кондитердик тармак боюнча жеке ишкана ачсамбы деген оюм бар. Алдыда пландарым арбын. Билимимди, кесипкөйлүгүмдү дагы жогорулаткым келет. В данной лаборатории, вы видите, получается, мы подготавливаем специалистов электриков. Бул лабораторияда электр жабдууларын оңдоо жана тейлөө боюнча электриктерди жана электромонтерлорду окутабыз. Бул биздин жогорку вольттогу, башкача айтканда 10 киловольтко чейинки чыңалуудагы жабдуулардын лабораториясы. Быйыл 26 электрикти бүтүрүп жатабыз. Адистер 1-2 разрядка ээ болуп чыгышат жана энергетика системасына барып эмгектенсе болот. 3 жыл үйрөтүп, орто кесипке ээ болуп чыгышат. Кесип бир топ татаал, бирок эмгек рыногунда суроо талап жогору. Карабалта шаарынын кесиптик лицейи өлкөдө 4-орунда турат жана жыл сайын жаңы абитуриенттерге эшигин ачып келет. Лицейдин жетекчилигинин айтымында быйыл 250 окуучу кабыл алынышы күтүлүүдө. Билим берүү тармагында юрист, экономист өңдүү билим алууну каалап, жогорку окуу жайга тапшыргандар бир маал көбөйгөн. Соңку жылдары эмгек рыногунда орто кесиптин ээлери көп талап кылынып, лицей техникумдарга тапшыргандардын көрсөткүчү өскөн. Уланбек Тиханбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.